Мынау постановлениемен номер 203. Елдік медицинаны іштешіне тыю салып, миңдеген адамдарды өлтірішіп жатады. Бұл чоң бизнес та, бизнес. Онкологияда ем Садыр Нұрғожаевичке чейин мурда bir адамдан 9.000 сомдан 30.000 сомға чейин bir химиотерапиясы болгонду. Азыр эми арзандап калып бирди деп атам. Урматтуу президентибиз келгенден бери. Ошентип онкологияда жок, сакайдууга эч неме жок. Биз сакайсак бизге уруксат жок. Ошентип мисалы 2020 жылы 5.000ден ашык адам онкологиялык немеден oradan bayağı registrasyon ötkende 5.000 aşık. Oşonun keminde yılında 3.000 adam bu dünyaya ötüp beredi. 3.000 adam. Oşonun bir 100 adam daha ötürüp saktap kalsa kanday adamlara jakşı olur. Biz saktap kalaylı desek, ofisial bir medisina, Salamattык сактоо министрлиги bizge adamları ölümden alıp kalууга уруксат бербей жатат. Mafya öte жогорку деңгээлге жетти да. Ошон үчүн урматтуу Президентибиз Садыр Нургожоевичтен сурайт элем, элдик медицинага мынау основной закон негизинде уруксат берсин. Мынау топтоммен чыгарылган закон основной закондун бир дагы статьясына туура келбейт да, баардык статьясына каршы келет да. Каршы келет. Анан ошолдой эле мен айттымбы, ракты, цирроз печенди, гепатит С-ны 100% айттырам. Жүрөктөн жүрөктүн порохун, аритмиясын, ишемиясын ушулар дагы Алла шифа берсе 100% айттырам. Себеби мен айттырып келе жатам да. Биз окшогондорду эл билбейт. Эл адамдарга мындайча айтканда эркиндик жок да. А мына закондо бүт эркиндик бар адамдарга. Мынау Саламаттык сактоо министри тарабынан сунушталып чыккан законда адамдарга эркиндик жок. Мисалы адам ооруп барса, мына жерде, мына жерге барсаң химиотерапия алып сакаясың, бирок өлүп каласың деш керек. Мына жерге барсаң операция алып сакаясың, бирок сакайып кетесиң деш керек. Мына жерге барсаң операция да кылбайсың, химиотерапия да кылбайсың, жөнүндө 100% сакаясың деп айта турган ооруган адамга мындай коюш керек да. Кандай метод менен сакайт? Ооруган адам ошол метод тандаш керек. Bizde naburat bizdi yaşırıp, adamlar kıynap, mingdegen akçasını alıp, öldürüşü var da. Oşolorga, lisenziya var da. Biz adamlar kıynap, 100% sakatsak bizge lisenziya yok. Ofisial medisine çekirdekte eldik medisine oldu. Oşoldan yürüyüp, oşoldan sabah alıp, oşoldan hazır ofisial medisine oldular. Oşonu biliş gerek de. Урматтуу Садыр Нургожоевичтен мен сурагандар элем. Ошо элдик медицинага уруксат берип, иштешине уруксат берип, элдик медицинанын ассоциациясын түзүшкө уруксат бериш керек. Эми аферисттер чыгат арасынанчы, мен сага айтам мындай деп чыгат, бирок ошолорду иш жүзүндө айыктыра алган адамдарга гана лицензия бериш керек да, иш жүзүндө текшерип көрүп. Жөн эле ары жазып чын акча берип койгондорго лицензия бере бербейт. Сиз бул ооруларды кандай регламенттедиңиз? Мен ооруларды дары касиет күчтүү дары чөптөр менен, анан энергия менен. Энергия деп коет го. Тамыр кармоо диагноз коем. Медицинада диагноз коюш үчүн бир 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, даже 10.000 сомго чейин акчасы кетет. Биз бекер эле тамыр кармоо диагноз коюп коебуз. Ушуда медицина азыр чоң бизнеске айланган да. Ушу Садыр Нургожоевичтен элдик медицинага уруксат берип, анан кийин мага лицензия берген менин жөндөмүн текшерип көрүп ичинде уруксат беришин суранамын. Ondan чыгардагы ушу онкологиялык больницадан бир корпусту бөлдүрүп беришин суранамын. Себеби ал жерде жыл сайын миңдеген адамдар өлүп атат, миңдеген адамдар. Ошонун 100-ün, 200-ün өлүмдөн алып калсак да кандай жакшы. Кандай ошонун туугандыктары сүйүнөт. Менин суранычым да ушул. Биринчи лицензия бериш, текшерип көрүп. Экинчи ошо бизге дагы медицинага шарт түзүп бергенде шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Бул жактан бюджетке дагы эконом болот эле. Канча миңдеген эмес, миллиондогон сом. Ушул мен айтайын. Биринчиси лицензия, экинчиси ушу иштегенге шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Жүздөгөн
Adamlar, mümkün mingdеген adamlar ölümden kalışat eledi. 3 yıl olup başladı. 3 yıldan beri yaşap atat. 100% sağaygan. Oşonu ugup, egen degen biri kelgen eкен, şol Langar ayından. Ol 5 yolu kimya alıptır. 5 yolu kimya alıp, anan basalda çat kalgan. Bazı tablet geçip kalgan. Oşol kişi gelip, olda 7 günde jakşı olup, mına azı işlep yaşap yürüdü. Hem gök adamlar sakaytım, birok men ularmen registrasiya жазып алган эмесмин да. Ошо мага баягы кайтып келгендерден угуп гана айтып да, мына жашап атыптыр экен деп. Чындыгынан мүмкүн 100 адам жакшы болгондур, мүмкүн 1000 адам жакшы болгондур. Мен onu баягы айта албайм да. Иш жүзүндө мен ишимди текшерсин. Айыктырыламбы, айыктырылбайм. Эми кандай метод менен дагы айыктырса, самый конечный результат керек да. Бир немеси да бул. Коргошун элдик медицинада илгертен бери колдонуп келген. Коргошундун берүү дозасы болуш керек. Ар бир адамга ар кандай дозада берилет. Биздин саламаттык сактоо министри окшогой чай окшотуп иче берсе, биз жүздөгөн адамдарды өлтүрүп алабыз онда. Муну ар бир адамга дозасын өлчөп бериш керек. Ошондо коргошун рактан сакайгандар бар. Çerozdan sakayganдар бар, башка орундан sakayгандар бар. Бирок мен коргошун колдонбойм. Мен өзүм метод лечением бар да. Коргошунун пайдасы өтө күчтүү. Кайра келесиң. Булардын эми дарысын зыяры жок экен да. Мына натурал ишептен жасайт экен. Бирөөнү келип эле баштап колуна жетелеп барып, акчасын алып жеп эметип аткан жок. Ким каалаган барат. Адамдарга эркиндик бериш керек. Өз каалаган жерге дарылансын. Мен ошону колдойм. Азыр выбор жок да. Барсаң ошо барасың, барсаң жок деп өлөсүң дейт. Кимисин дарысын ичишиңди деле билбей калдың. Мына өзү бронхиальный астмадан сакайга жүргөргөн эмнени угутат. Эми бронхиальный кимин дарысын ичкен? 5 врачка көрөсүң, 5 жыл дары жасат экен. Булар бизнес кылып атат. Адам ден соолугун бузуп атат. Муну текшерген адам жок. Частный клиникаларда бир укол сайган 40 сом экен. Жан баштан укол. Муну эмне текшербейт? Буга эмне бир ограничение ба эме койбойт. Ставка мынадан ашпайт. Биз ошо жогору жактагыларга кайрылып атат. Саламаттык сактоо министри. Мурун болуп калыптыр ошондой эле алып барган классикага жаткырды. Жаткырганын 15-ин жаткырып туруп чыгарып туруп кайтып чыкты. 1 ай өткөндөн кийин химический укол бериш керек деди. Мен каршы чыктым. Балам каршы чыкты, болбой койдук. Башка укол бар, ушунун жөн укол менен канчалык кымбат укол болсо да алалы деп балам неме кылса, бир дарылар жазып берди. Ош Бишкекти 3 күн кыдырып ал дарыны таппадык. Бирок ол дары өздөрүндө бар экен. Ол 5000 сом турат уколду алгыла деди. 5000 сом төлөп алдык ал уколду. Алган күнү уколду берген күнү түнү аялым бир наркоз алгандай болду да. Протез тиштерин чыгарып, тыйып жаткан палатасынан эшикке жөөлөп чыгып кетип, коридорго жатып алып неме болуп. Ол көрсө ошол химический укол экен. Ол аптекаларда немеде жок экен. 5000 сом алып берди аны. Анан кийин бара-бара кымбаттатып отуруп акыры аялымын өлүшүнө 15 күн калганда 30 000 сомго жетти уколу. 3 жолу Бишкекке барып келип, укол алып атты. Ол уколду эми бул жерде 7000ден 10000ге чейин алды оштон. Онун ашы 15 000, 20 000, 30 000ге жеткенден ошто укол бербей Бишкекке барып укол алып келип атты. Самолет менен. Мен бул киши менен кошуна жашап туруп билбейт экен бул адам мындай неме кылган. Биз кайтып бул адамды айылда жакшы жактырбайт элек. Бир бейтааныштар келсе бир бакшы сарай, бакшыда деп эле ошентчи элек. Өзүбүз ошентчи элек, айылдашбыз. Ошентип, кийин мен аялым өткөндөн кийин ошентип жүрсөк, бирөө сурап, мына Жалал-Абадтын Аксыдан келип калыптыр, базар болгондон. Бишкектен доктурдан чыгарып салган экен. Чыгарып берген экен ону. Кете бер үйүңө алып кете бер. Ошол издеп келген экен, мен сурап калган үйүнө алып барып койдум. Бу кишинин үйүн көрсөтүп. Ушул бир 10 күнгө жетпей сакайып кетип атып келип мага айтып атат да. Рахмат ака, сиз ошол адамды неме коюп, мен мына адам болуп калдым. Мени өлөт деп чыгарып бергенин деп. Туган уругу менен сүйүнүшүндай неме болуп алып кетти. Мен бул адамды билбей, кошуна туруп аялымды көргөзбөй, бул бакшы да билбейт. Неме кылат деп отуруп, мен аялым өлдү. Өлгөндөн
Çıkarayım bu yaktagı ora gerçeligini aytpa. Ükol kımbattagан сайын Бишкекке жөнөтүшөт. А ошол ükölдү ошто сайып койсо деле болбойбу эми неме кылып туруп. Банецкийде бу жерден анализ жөнөтүшөт, неме кылат. Баягы аяга айткандай адамдын өмүрү доктор үчүн чектелбейт экен да. Толку акча. Акча эле болуп атат. Муну текшерген адам жок. А ону дагы колуңан эле ала койбойт о пулду дагы. Мен ükölдү беремин, элге чыгып туруп анага машинадагы барып пулду берип коём дейт. Көчөгө чыгып өзүң пулуң өзүң уруп болуп барып, бекитип берип анан келесиң, ükölдү неме кылат. Анан ушу медицинадан эмне жакшылыкты күтсө болот. А булар жөн дарылап, бекер неме кылайын дегендерге тоскоолдук кылат. Ükölдөтпөйт. А пул алгандарга неме кылат?